Жактыбы? Та жакшы рахмат. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсыздарбы Нурлан байке, бүгүнкү эфирдин катышуучулары жана биздин ютубтан көрүп жаткан биздин мекендештер. Акыркы күндөрү видеобуз өтө жакшы просмотр алды. Баарыңыздарга бизди поддержка кылып, биздин видеолорду колдогоңуңар үчүн рахмат. Биздин консультацияны, биздин видеолорду көптөгөн биздин мекендештер алып, көрүп, өздөрүнө пайдалуу маалыматтарды ала баштады. Анда эмесе бүгүнкү эфирди баштасак, Саламатсыңарбы? Саламатсыз? Можно на русском, если вы не против? Давайте. не против. Нет никаких ограничений. Я хотел вопрос задать. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. При последней подаче моей на регистрацию была такая проблема, то что сотрудник ФМС мне говорит о том, что твой трудовой договор не находится в базе. После чего я несколько раз обходил правоохранительные органы, ходил в ФМС, и мне как бы хотел внести в базу, но мне говорят то, что граждане ЕАЭС, в том числе Киргизии, не вносят базу. Но также я и не могу сделать регистрацию по причине того, что мне отказывают из-за этого. Можете подсказать? Так, Дияр, во-первых, трудовой договор, уведомление, надо уведомление подать. Уведомление подает именно работодатель. Работодатель. Имеется все, да. Все Да. печати имеются. Работодатель как бы внес вас в базу, и есть отметка ФМС о том, что ваше уведомление было принято, правильно? Да, вот эту отметку, там, да, отметка имеется от МВД, то, что мое уведомление было принято, да. Угу. Да. Вы должны обратиться именно в тот Федеральную миграционную службу, чтобы получить подтверждение о том, что они получали ваше уведомление и внесли базу. Я вот ходил в то место, где принимали мое уведомление от работодателя, но сотрудники мне говорят то, что страны ЕАЭС не вносят базу, так как вы не работаете по патенту. Вы знаете, вот в 2024 году был принят закон о том, что именно патентщики, те, которые работают на основании патента, они сами вносят свое уведомление в базу. То есть они, как только устраиваются на работу, они относят свой трудовой договор с уведомлением в Федеральную миграционную службу, чтобы они внесли базу. То есть это не касается нашей страны. Но именно уведомление о том, что ваш трудовой договор был подан в Федеральную миграционную службу, о этом делается отметка. И это должно быть, должно сделать именно работодатель в течение 3 дней, как только вот заключили трудовой договор. Я понял вас. Если у вас есть эта отметка, Федеральная миграционная служба, которая принимала вот это уведомление, она должна дать подтверждение о том, что ваш трудовой договор и ваше уведомление о том, что вы заключили трудовой договор, находится в базе. Можно еще один вопрос, пожалуйста? Да. Еще один такой вопрос. Вот после того, как въехали в Российскую Федерацию, официально трудоустроились, продлили регистрацию на основании трудоустройства, трудового договора, пробыли здесь год, после чего вы выехали, можно ли сразу въехать там примерно через 2 недели после выезда обратно в Российскую Федерацию, или нужно прождать 3 месяца на основании 90-180? Нет, Диор, здесь вот надо отметить то, что если вы заключили трудовой договор в течение 3 месяцев, как только въехали, вас уже вот это 90 на 180, она не будет казаться, да? Да. Она вас не должно, потому что именно те люди, которые вот в течение 3 месяцев после того, как въехали, не заключили трудовой договор, они подпадают вот под этот закон. А те, которые заключили именно трудовой договор или гражданско-правовой договор, они уже не подпадают. То есть, если вы работаете официально год, продлили регистрацию и в отпуске или по другим причинам выехали за пределы Российской Федерации, и спокойно можете въехать. Через 2 недели, через неделю, через месяц.
это уже вас не будет касаться. Еще один момент. После того, как вы официально работаете, вот вы выехали за пределы Российской Федерации, и как только въехали, вы можете получить справку с места работы, если вы там же работаете, вы просто получаете справку о том, что вы там все еще работаете, и на основании этой справки вы можете сразу продлить свою регистрацию на год, не делая вот трехмесячную регистрацию. Понял вас, понял, спасибо большое. Чоң рахмат. Боря, беріңіз сұрағыңызды. Менің сұрағым мынандай эле да. Алло, угулуп атабы? Мен бир $15,000 алып кетейин дедим эле да Кыргызстанга. Ошону банктан салсам, банктан болбой атат да. Ончо кутулбайсың деп. Самолеттен алып кете аламбы $15,000? Эми таможенный порядок боюнча сиз $10,000 без составления жанагы неме деп коет да, таможенный декларация вы можете алып өткөнгө уруксат $10,000. Бирок $15,000 уже декларация түзүш керек болуп калат да, андан налог төлөп каласыз. Рахмат, чоң рахмат, ушуну сурайын дегем. Рахмат чоң. Так, азыр биздин мекендеш суроосын калтырган экен, окуп коеюн. Чатта дейт. Ассаламу алейкум, Москвадан машина менен атымда эле кыргыз эле паспортту Кыргызстанга чыгайын деп жаттым эле. Машина менен регистрация бүткөндө СТСти продление кылып турчум эле. Эгер Кыргызстанга чыксам, машина учеттон чыгып кетпейби? Регистрация ноябрга чейин, СТС дагы ноябрга чейин эле чыгып кирсем болобу же российский паспортко коюшум керекпи? Дейт. Вообще желательно вот Кыргыз Республикасынын атуулдарына өзүнүн, эгер Кыргыз Республикасынын жараны болсо, өзүнүн атына машиналарды оформить эткенге мындай кеңеш бербейт элем да. Анткени ар бир баягы машина айдап жүргөндө көптөгөн штрафтар түшөт. Эгерде даже машинанын атына штраф түшсө, бул Кыргыз Республикасынын атуулунун атына түшкөн штраф болуп эсептелинет дагы. Эгерде 2 штраф алып калсаңыздар ошол машинанын атынан, сиз черный списокко түшүп кетесиз, кара тизмеге түшүп кетесиз. Өзүңүз билбей каласыз, бирки уведомление бербейт. Ошондуктан желательно российский гражданиндин атына переоформить этип туруп, анан ошол экинин негизинде чыгарып кетсеңиз болот. Доверенный салып алыңыз, генеральный, или кетип атканда купли-продажа договор кылып коюп, ошол эки менен кетсеңиз болот. Хорошо. Курбанбеков Икрам, бергиле суроону. Мен да суроо берсем болот. Сизди күтүп атабыз, бербейсиз? Катуураак сүйлөңүз. Болот албетте. Мени угуп атасыздар, ассаламу алейкум. Мен жанагын сурайын дедим эле, как раз кече WhatsApp-ыңыздарга жазып түшпөй калдым мен. Ассаламу алейкум. Бул Кыргызстандан келгенде 21-жылы эле кара тизмени атым өзгөртүп келгенмин да. Андан кийин жана отпечаткалар башталганда бияктан чыгып кеткенмин. Кара тизмеги туурабы где-то жана амбициядан алдыңбы где-то ошол убакта бүткөн. Тазалагандан кийин Кыргызстанга кетип 3-4 ай жүрүп кайра келдим. Анан Сахаровадан кадимкидей өттүм. Ал жерде текшерип эски данныйым чыкты эле. Эмнеге өзгөрттүң деди эле, ушундай чоң атамдардын данныйга өттүм десем, хорошо деп 2 сааттай текшерип кайра кой берди. Бул жакта азыр официально иштеймин, баары жакшы. Анан азыркы текшерүү учуруда ошол түшүп калганбыз, мурда незаконный кирген экенсиң, чек араны бузуп дегенде бир штраф болбойбу? Эми мурун чек араны бузуп келгенде сиз административный, бул административдик укук бузуу болуп эсептелинет, кара тизмеден киргендерчи. Бирок эгерде сиз ошол кара тизме учурунда атыңызды өзгөртүп келгениңиз чыкса, 322 статья менен незаконное пересечение госграницы деп уголовный иш козгошу мүмкүн. Бирок эми сиз уже кара тизмеден официально чыгып кеткенден кийин бул көп деле пайдаланылбайт. Бирок кээ бир учурда ошол экилер чыгып калып атат. Мисалы үчүн Сахалинде ошол экинде практика бар экен. Эгерде сиз мурун ошол экинде атыңызды өзгөртүп келсеңиз, кара тизмеге киргизип коюп атат. Бирок бул
мигранттар көп жүрген региондарда, бул мисалы үчүн Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург сыяктуу шаарларда бул практика колдонулбайт. Значит, азыр мындай кыжаалат болуунун деле кажети жок дейт экен да. Кыжаалат болуунун кажети деле жок. Негизи официально иштейм, баары жакшы деп. Болду, официально эгерде сиз кара тизмеде же болбосо кандайдыр бир проблема болсо, сизди официально жумушка орноштура албай калмак ишканаңыз. Биринчи келгенибизде текшерсем, мен эмеде иштейм да, Мосгортранста, мэрияда. То есть мэриянын транспорту го. Ал жерлерде официально эле. Жакшы, мен кыйла жүрөк болуп калды, тынчыраак. Рахмат сизге. Чынара бериңиз сурооңузду. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин суроом мындай болуп жатат да. Биз регистрацияга кайра эле тапшырып жатабыз, отказ берип жатышат. Биз Ленинский районго карайбыз, Московский областкачы. Бир канча жолу бардык, бир канча жолу тапшырабыз, отказ келип атат. Официально иштеймин, жумушум бар, налог төлөйм, как положено. Эмне себептен отказы болуп атканын билбейбиз да. Даже кирди чыкты да кылып келдим ноябрь айындачы. Сиз Алар Чынара жооп бере албай жатышат да бизге. Баягы окушкадагы кыз болсо, вы хозяину скажите, пусть он проверит и он отправит деп ошентип коюп атат да. Анан четко бизге мага детально бергилечи, что там не хватает, что нужен десек дагы эч нерсеге жооп жок да. Даже обычный 3 айлыкка кылып берише албай атышат. Сиз Чынара эми возможно сиз кара тизмеге түшүп калышыңыз мүмкүн, мурун кандайдыр бир себептер менен да. Сиз өзүңүздү биринчи кара тизмеден текшертип туруп анан тапшырып көрүңүз. Экинчи момент, сиз эгер госуслугиден тапшырып аткан болсоңуз, отказа на предоставление деп туруп, ошол жерге себеби жазылат. Ошол себебин окудуңуздарбы? Ошо госуслугиден тапшырдыңыздарбы же өзүңүздөр түз тапшырдыңыздарбы? Жок, госуслугадан тапшырып атпайбызбы. Түз тапшырып баралы, түз тапшыралы десең, хозяин алыста жашайт, Тулада жашайт да. Ал алыста жашап, только через госуслугу кылып берем деп жатат. Анан ошол отказ на предоставление Чынара. Эгерде сиз ошол отказ на предоставление услуги деп туруп, ошол жерге себеби жазылат. Ошол себебин окугула, эмнеге ошол по административному регламенту деп өткөндө да мына бир бала кайра отказ келгенинен текшерсек, оказывается, мисалы үчүн жана паспортто ГРС деген сөз бар го, берилген жер ГРС. Ошо кыскартып жазып койгон үчүн отказ келип атыптыр да. Так что сиздер ошол жазылат ошол жерде отказано по причине такой-то деп. Ошол причинасын окуп, ошол жөнөтүшүңүз керек сиз. Ошону карап көрүшүңүз керек. Эгерде ошол жерде кандайдыр бир маселе болсо, анда болот. Эгерде жанагыдай выдворение же болбосо черный списокко түшсө, тоже ошол жерге чыгат. Отказ на предоставление, потому что вы находитесь в выдворении, у вас есть выдворение или депортация деп чыгышым керек. Кайра кирди чыкты да кире албайт болсуң да турабы? Мен Казакстанга кирип чыгып атпаймынбы? Эми анда, значит, бир жерин туура эмес берип атасыздар. Или хозяин туура эмес жиберип атат. Ошон үчүн отказ келип атат. Рахмат, көрөлү, если болбосо анан посольствого кайрылсак жардам береби ушул боюнча? Посольство жардам бере албайт ал маселеде. Сиз анда черный списоктон текшерип көрүш керек. Эгер черный списокто болбосоңуз, анда себеби жанагы жерде. Алар да себебин айтпаганга ойлонуп жатпайбызбы? Ошол жашаган үйүбүзгө коюп жатсак, жашаган үйүбүзгө бололу десек дагы ушундай болуп атат да. Ошого эле проблема болуп атканбыз да. Себебин ошол хозяиндан сураңыздар, ошо отказ на предоставление услуги деп чыгат ошол жерде. Ошол немесин жөнөтсүн, ссылкасын, анда ошону көрүшүбүз керек экен. Майли чоң рахмат, ишиңиздерге. Курбонбеков Икрам бересиз сурооңузду? Assalamu alaikum. Мен уулумдун паспортун алмаштырып аттым эле посольстводон. Заграны бүттү, 9-класста окуйт бул жерде. Кандай кылып регистрацияны эме кылабыз? Анан мен өзүм семьям менен бул жердемин, собственникмин Балашихада. Регистрациябызды узарта албадым. Срок өтүп кетти. Эми Кыргызстанга билет алып койдум. Сейчас, секундочку.
Биринчиден балаңыздын паспортун посольстводон деле алмаштырып алсаңыз болот. 1 айдын ичинде келет. Ошодоки жаңы паспорт келгенде эле миграционный картасын, сиздин өзүңүздүн трудовой договоруңузду, өзүңүздүн документтериңизди, балаңыздын свидетельство о рождениясын алып алып барып эле федеральный миграционный службадан ошол жерден перерегистрация кылып коебуз. Мен өзүм собственник, өзүмдүн регистрациямды узарта албай атам да, кандай кылсам болот? Эмне болуп узарта албай атасыз? Эмне себептен? Биз Балашыхка карайбыз, жанагы миграционный барсак 1 ноябрдан биз узартпай калганбыз собственниктерди дейт. МФСга бар дейт. МФСга барсам, тиги миграционныйга барып МФСда кылынбайт деп, ушинтип 2 жолго чуркап калып кеттим. Эми срогу өтүп кетти. Эми Кыргызстанга билет алып койдум. Кирип чыгып эле эме кылсам деп. Собственниктер негизи МФЦдан кылынбайт. Собственниктер негизи миграционный службанын өзүнөн кылынат. Ошо Балашыханкы каяктан тапсак болот? Кандай, кайсы жерде адреси? Сайттан издеп тапкыла дейт. Балашыхада мен билгенден 2-3 федеральный миграционный служба бар. Сиз именно ошол районуңуздун миграционный службасын таап жерде кылыш керек. Реутовада экен, Новая 14 деген адрес. Ал жер жасабай калыптыр да уже. Реутова 14 андан башка мен билгенден Реутова 14төн башка жерде жазабайт. Анткени ошол жер Реутовадагы Балашыханын миграционный службасынын башкармалыгы. 2 минут мага клиент келип калды, башка бирөөсү суроо берип турсунчу, анан кайра кошулам. Хорошо. Данияр, сүйлөй бериңиз. Так, Даниэль. Случайно эле басылып кеткен окшойт. Калтыраак сүйлөгүлө. Ого таза. Assalomu alaykum. Жакшы болбой айтат, жакшы сүйлөңүз катуураак. Assalomu alaykum. Неме, биз 21-жылы балабызга паспорт алып Кыргызстандан 3 жылдык. Анан бияка келген элек да. Ошол срок бүтүп атат, жакында бүтөт. Анан мен биякта мектеп барат да. Анан паспортун кандай узартсак болот? Посольстводон узартасыз. Посольстводон узартасыз. Регистрация жасаш керекпи? Эми паспорт алмаштырганда регистрацияны деле сурабайт, бирок сиз кийин окутам, ошол жерде официально окуйт, ошол жерде официально жашайбыз десеңиздер, балаңызды регистрацияга коюшуңуз керек. Буга чейин койгон эмеспиз да регистрация, эчтеке болбойбу? Эми штраф салат, 5000 сом штраф салат, аны кичинекей балага салбайт, силердин атыңарга, ата-энесине салат. Анан ошентип 5000 сомдон штраф ала берсеңер, анан чоң списокко түшүп кетишиңер мүмкүн. Ошон үчүн маал менен убагында регистрацияга коюш керек баланы. Сахарага барыш керек эмес, 6 жаштан өйдөкү балдардын баардыгы Сахаровадан өтүш керек. Милдеттүү түрдө. Границага кирип чыкпай эле койсо болот, Эми эгерде паспортту узартып женден, анан ошол эки миграционный службага барасыздар, ошол эки женден данныйларын өзгөртүп коюш керек. Эгерде өзгөртүп баардыгы жакшы регистрацияңыздар бар болуп, жакшынакай болсо, анда чыкпай деле койсоңуздар болот. Бирок сиздин ситуацияда чыгып киришкениңиз керек окшойт. Анткени силер аны баланы регистрацияга койбой койгонуңузга болот. Штраф алып калышыңар мүмкүн. Рахмат чоң. Амбеке, жанагы кечеги видеодон кийин паспорт боюнча суроолор жаман көп келип атат да. Ошондо булар заявка таштайт го. Заявка таштап справка алгандан кийин тапшыруу дегенчи. Алар барып ФМСке тапшырыш керекпи, уведомить этиш керекпи или көтөрүп барып биз мен алмаштырдым деп ушундай алмаштырып атат. Жаңы паспорт менен справка менен справканы алат, жаңы паспортты алат. Ошол эки справка менен эле регистрация болгон райондун миграционный службасына барып арыз жазат. Прошу внести изменения в паспорт деген өзүнүн эле сөзү менен жазат. Ошол экини перерегистрация кылдырыш керек обязательно. Анткени
биздин көптөгөн ошоки жарандарыбыз жаңы паспорт алганда ошо данныйларын өзгөртпөстөн ушу Россиядан чыгышат. Баягы эски паспорттун данные бар да, федеральный миграционный службада. А чыгып атканда жаңы паспорт менен чыгып атышат границадан. Это уже нарушение. Анан кайра чыкты кирди чыкты кылып келгенден кийин эле ошону списокко салып коюп атат аларды. За предоставление ложной информации деп. Ошондо кечиресиз, ошондо кайсыл жерге кайрылышыбыз керек? Мисалы мен азыр баламдыкы 7-майда аламын. 9-класс аттестат алыш керек. Балаңыз регистрация болгон районго кайрылышыңыз керек. Алар жасабай коюптур да. Реутовада новая 14 деген биз жасабай койгонбуз. Идите сайттан тапкыладан ошол жака кайрылгыла деп атат. Сиздер айтыңыздар да, силер федеральный миграционный службанын подразделениясы болгондон кийин силер бизге полный информацияны беришиңер керек дешиңиз керек. Кайерден кантип тигиреки Реутовадан жазабай калса, анда кайерден жазайт? Алар ошолор билет да. Аны ким билет анан? Ошол жолотпойт. Жана окошкасы вообще укпай эле чыгарып салды. МФСга келсем алар идите новая 14 дейт. Ошентип мен өзүм собственник документин көтөрүп регистрациямды узартпай азыр без регистрация жүрөм. Официальный аптекада иштейм, мисалы. Трудовой договор полный, семейный ушул жердемин. Туган ошо Реутовадан ошол эркинде кубаласа, письменный арыз жазыш керек. Любой подразделение биздин кыргыздардык ушулда барып сурайт, ооз эки жооп берет, кетет, тияка бардым, буяка бардым, бирок бир дагы кат жүзүндө калган кандайдыр бир жооп жок. Ошондуктан ошол жерден кубаласа, сиз ошол жерден арыздын бланкасын бергиле десеңиздер, ошол жерден арыздын бланкасын бергенге федеральный миграционный служба милдеттүү. Ар бир сотрудник полиция эгерде мен арыз жазам десе, ошол экинин чөнтөгүндө именно арыздын бланкасы болуш керек. Ошол арыздын бланкасын жазасыз. Вот мен баланчанчы числодо ошоки новая 14-төгү федеральный миграционный служба кайрылсам регистрация боюнча, булар мага маалымат берүүдөн баш тартышты. Отказались дать мне информацию. Пожалуйста, примите в отношении вот этого сотрудника меры, потому что он не дает информацию полную десеңиз, ал сотрудникке чара көрүлөт, кийин ал жибектей болуп, жумшак болуп калат. Ошондуктан биз барып сурайбыз, кет десе кетип калат, болду, ошол эки менен анан жүрөт да эки жакка. Кат арыз жазыңыз. Арыздын бир копиясын өзүңүзгө сүрөткө тартып алыңыз. Эгерде ошол арыз боюнча сизге жооп бербесе, 30 күндүн ичинде жооп бериш керек сизге, официальный. Эгерде жооп бербесе, анда уже начальнигине арыз жазып туруп, ал прокуратурага арыз жазсаңыз, алар жооп бердирет. Ошондо эми арыз жазышым керек болобу? Обязательно арыз жазыңыз. Мен уже просрочный болуп калдым да уже. Меники уже Эми сиздин ситуацияда кирди чыкты кылып келип, регистрацияга коюп, андан кийин анын арызыңызды жазыңыз. Реутовто ФМС же МФЦ ошону айтсаңыз сиз. Реут новая 14-тө мурда ошол жерден эле узартчубуз ФМС ал жерде. Жана российский паспорт берилет, баары ошол жерде. Анда отказ бербеш керек. Ноябрдан берилбей калыптыр. Биз уже жасабай калганбыз да. Тем более собственниктер сайттан тапкыладан ошол жагыңардан каяка барсаңар ошол жака барыла деди. Ошондой кылып отказ жазып берсин. Отказ жазып берсин, письменно жазып берсин. Биз мына 2023-жылдын декабрынан баштап МВДнын баланчанчы приказынын негизинде ушуки новая 14-төн регистрация жазабай калганбыз собственниктерге. Бул закондун негизинде. Ошон үчүн биз сизге отказ кылып атабыз деп, отказ жазып берсин, письменный. Хорошо. Эми кирип чыгып анан ошого аракет кылат экенбиз, потому что балам уже аттестат алыш керек да, ал деген уже жаңы паспорт алып атат уже. Туура, эми кирди чыкты жазап келип, регистрация кылып, андан кийин ушул иштериңизди түздөп алыңыздар. Рахмат. Хорошо. Чоң рахмат.